Баарыңарга салам. Мен Бегимай, а бул менин апам. Ал аябай жаш көрүнөт, саркеч да кийинет. Кээде эжең аябай сулуу экен дешет. Баардык досторум жана тааныштарым сенин апаңдай апабыз болсо деп суктанышат. Бирок мен каалабайм. Ал менин жашоому аябай тоскоолдук жаратат. Апам мени менен оңой эле отуруштарга бара алат. Ошондуктан ал мен үчүн эң жаман отуруш болот. Ошол жердегилердин көңүлүн өзүнө буруп, кызыктуу тамашаларды айтып, жыргашып жана кызыктуу оюндарды уюштурат. Менин капалып отурганымды көрүп, көңүлүмдү көтөргөнгө аракет кылат, ал мени ого бетер кыжырлантат. Мунун баары кичинекей кезимде эле башталган. Досторумду дайыма конокко чакырып, менин оюмча, апам досторду табышыма жардам берип жатса керек. Анткени мен кичинемден бери түнт кызык болчумун. Бирок анын жардам бергени чоңойгон сайын күчөй баштады. Ал ар дайым кызыгып досторумду сурай берет. Каякта болдук, эмне жөнүндө сүйлөштүк, кимдер менен тааныштым. Апам бат-баттан баарын конокко чакырат. Мен каршы боломун. Бирок мени бат эле алдап коет. Досторумдун баары макул эле. Жада калса тамашалап, эгер апаң келбесе, сен деле келбейли кой дешет. Бул мени аябай тынчсыздандырат. Бирок апама ошол жөнүндө эч нерсе деп айткан эмесмин. Себеби коркчумун. Анткени досторумдун мага болгон мамилеси бузулуп, урушуп кетебизби деп. Себеби мен жаңы досторду табышым оор болот. Мен жаңы досторумду жашыра баштадым. Бир бала менен таанышуучу баракчасынан тааныштым. Биз көпкө СМС жазыштык. Анан жолугушууга убакыт келди деп чечтим. Экөөбүз шаардын четиндеги кафелердин биринде жолугалык деп сүйлөштүк. Анткени тааныштарымды жолуктуруп калуудан корком. Биз аялдамадан жолугуп кафеге басып кирдик. Жолдон ал ар кандай тамашаларды айтып берди. Жана да жылдыздуу бала экен. Ичимден өзүмчө ойлондум. Бул бала менин апамды үйлөнүү тойдо эле тааныштырам деп. Маанайыбыз жакшы абалда кафеге кирип, бир столго отуруп, официантты чакырдык. Бир маалда тааныш бирөө кафеге кирип келип, маңдайыбыздагы кыздын артында бир киши менен сүйлөшүп жатты. Анан ал апам экенин түшүндүм. Эмне кылам деп шашып ойлоно баштадым. Жолугушууну токтотуп кетип калсамбы? Бирок ал эмне болгон киши экени кызык болуп жатты. Балким апам бирөөнү табып, мени досторум менен жайыма коёр. Баарын түшүндүм да, акырын жигитиме билгизбей, шпиондор сыяктуу менюдан көзүмдү чыгарып, апамды аңдып жаттым. Жаңы таанышкан жигитимдин көз карашын байкап калдым. Ал мени шектүү карап жатыптыр. Бирок сүйлөгөнүн токтоткон жок. Биринчи жолу кыздык шылтоолорумду колдонуп кеткенге аракет кылдым. Ар кандай сөздөр менен кечирим сурап, мага аябай жакты деп, биз дагы сөзсүз жолугабыз. Мен кечки электе кетишим керек деп шаштым. Ооруп калдым деп аша чаап койдум окшойт. Бала шок болуп калды окшойт. Ооруп калсаң тез жардам чакырайынбы деди. Мен ага жашынып алып, кафеден чыгып кеттик. Биз коштошкондон кийин толтур СМС жаздым, сарсанаа болбосун деп. Кайда жүрбөйүн апам мени аңдып жүргөндөй. Өзүмдү колго алып, апама баарын ачык айтып сүйлөшөйүн дедим. Качан апам үйгө келгенде, маанайы жакшы экен. Байкашымча жолугушуусу жакшы болгон окшойт, меникине караганда. Бул ого бетер жинимди келтирди. Анан мындай дедим. Апа, биз тезинен сүйлөшүшүбүз керек. Алтыным, мен душка түшүп кичине эс алып алайын. Жок, эгер азыр сүйлөшпөсөк, мен кетип калам, десем апам таң калып диванга отурду. Макул, мен сени угуп жатам. Сиз мени аябай эле коргоп жатасыз. Жетишет, мен эбага эле чоңойгом. Досторум менен сизсиз жолуккум келет. Анткени ар дайым баарынын көңүлүн өзүңүзгө буруп аласыз. Каякта, эмне кылып жүрөсүң, ким менен тааныштың, жана эмне кылдыңар деген сурактарыңыздан тажадым. Эгер кааласам, өзүм эле айтып берем. Сага чындыкты айтканга убакыт келиптир. Сенин менин жаман апа деп ойлошуңду каалабай. Ушундай жообу мени тынчсыздандырды. Качан сен боюмда барда, атаң жаман досторго кошулуп, жаман иштер менен алек болуп, сенин төрөлүшүңдү көрбөй көз жумган. Бул мен үчүн чоң сокку болгон. Сенин дагы жоготуп ала жаздагам. Ошондон бери тынчсыздана берем. Сени атаңдын жолуна түшпөй, жакшы досторду күтсө экен деп. Мен баарын сезип жатам. Сага ыңгайсыз болуп жатканын. Мен психологко бара баштадым. Коркуу сезимдеримден арылып, сага көбүрөөк боштондук берейин деп. Мен шок болуп калдым. Баарын түшүндүм. Мага эмес, апама жардам керек экен. Биз кучакташып ыйлап жаттык. Апа мени аябай коргоп туура кылдыбы? Мен билбейм. А силер эмне деп ойлойсуңар? Комментарийге жазгыла. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.